Бүгін 15 февраль 2024 жыл. Assalamu alaikum. Мына Манас аэропорттың трассасында бұндай саната тоқтап жолдан чекет. Кардырышыз тоқтап тұр. Uykusu келген водительдер. Uyku сұрап айдабағыла. Остановкада қанша деген оқушылар тұрады. Поселок Манас. Ассалому алейкум. Москвада иштеп жүргөн мекендештерибизге документтин бардык түрлөрү менен алектенген Эрлан Байкени сунуштайбыз. ИНН, СНИЛС, перевод паспорт, медкнижка, трудовой договор, детский полис, ДМС, ОМС, медкарта жана башка документ түрлөрүн тез жана сапаттуу жасап берет. Регистрация 3 айга, 9 айга жасап берет. Базасын 1 айда бир текшерип беребиз. Плюс 7929 541 02 05. Emdi деп айтайын Нуржан. Мына Нуржан мына бизди сатты, мондай заблуждение алып келди. Адам башка эмне дейин? 1 мартка чейин чыгып кетти эле деп атат. 5-этажда мен лично секирем. Менин барар жерим жок. Мен дагы жаныма кол салууга даярмын. Нежилое помещение сразу айтып атам. Оңой эмес да ошончо акчаны баарын берип коюп анан үйдөн ажырап отурган. Жумушчу топту түзүп туруп, ар бир документти карап чыгып туруп, ошого жараша анан кийин чечимин чыгарабыз. Ушунча үй бүлө кантип чыгып калышы мүмкүн? Нуржан ат менен элдерге сатып жүргөн под индивидуальный жилой дом депчи. Биздин айтам келтириңизин кайрама туттуруп атпайбы. Борбор калада Орто Сен базарынын чет жагында Квартал Строй деген курулуш компаниясынын үйү жайгашкан. 9 февраль күнү Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев бул үйдө жашагандарга эскертүү берип, алар сатып алган батирлерин тиешелүү мыйзамдын негизинде 1 мартка чейин бошотуп бериши керек деп билдирген. Арызланган адамдардын айтканына караганда 2019 жылдан бери бул имаратты курган компаниянын директору катары Асыл Талипова эсептелип келген. Ал толук бүт эле көп кабаттуу үйдөн батирлерди жарандарга сатып жиберген. Жашоочуларды алдаган деген айып менен имараттын ээсине кылмыш иши козголуп, учурда ал тергөө абагында. Ал эми чыныгы имараттын ээси катары Нуржанат ЛТД компаниясы дагы аталууда. Тургундар акыйкатты издеп, имараттын чыныгы ээси ким экендигине кызыгып, батирлеринен чыгып кетүүгө каршы. Оңой эмес да ошончо акчаны баарын берип коюп анан үйдөн ажырап отурган. Үй деген баары үй деп жүрөбүз да баары. Үй бүлөнү баары эле үй курсак, үй алсак деп жүрөбүз. Ошо үйдү алып алгандан кийин эртең чыгып десем кайда барам? Эми ушу ар бир үйдө 3төн 4төн 5тен балдар бар. Кичинекей ыркайларчы. Биз азыр ушундай кырдаалда турабыз. Коркунуч менен биз түн уйкубуздан калып, в общем, биз аябай жаман состояниеде турабыз. Биз сиздерден жардам сурайбыз. Бул жерде алып атканда биз бир гана эмени караганбыз. Бизге ишеним ушундай ишендирүү менен бизге соглашение эки турак жай компаниянын ортосундагы соглашенияны